Талаадагы өлүктөр. Мурунку заман. Кечеөгүдөн да бүгүн таң азандан күн ачуу тие баштады. Өчөшкөндөй асманда бир да булут жок. Көпкөк болуп чайыттай ачык болуп турду. Тээ асманда жай каалгый чабыттап жүргөн бүркүт төмөн жактагы ар бир кыймылга көз жүгүртө өзүнүн жемин издеп бир эле ордунда айланып учуп жүрдү. Бир маалда топ-топ болуп учушкан жорлар биринин артынан бири ээрчише, өздөрүнө жакшы жем табышкандай кандайдыр бир багытка учуп кетип жатышты. Аңгыча асмандагы бүркүт төмөн карай каттуу шукшурулуп жөнөдү. Ал чоң жалпак таштын түбүндө акырын жылып келаткан түлкүнү көрүп калган эле. Түлкү да бир нерсени сезгендей таш менен таш болуп катып бир ордунда туруп калды. Тээ асмандан күбө менен өзүн карай шукшурулуп келаткан бүркүттү күтүп туруп калган эле. Көз ачып жумганчалык убакытта бүркүт түлкүнү ташка жапыштыра тепмек. Бирок түлкү ушунчалык ылдамдык менен ойуп берип кеткендиктен ошол көйсү менен келип, өзүн кармана албай ташка каттуу тийип, күмжан болду. Кез-кез буттарын, канаттарын ары-бери шилтеп, жаны чыга албай кыйналып жаткан жаш бүркүткө ары жактан алиги түлкү акырын жылып келди да, канаттарын тиштегилеп, анан мойнун тооктун мойнун жулгандай азуу тиши менен кырча тиштеп жулуп алды. Аны өлгөнүнө чындап ишенген соң, көп чийлүү куш колотко кирди да өзүнүн жолу менен кете берди. Кайдадыр сапар тартып учуп бараткан жорлардын бир экөөсү таштын түбүндө өлүп жаткан бүркүткө азгырылышты. Тээ алыста өздөрүн карай баштык көтөрүшкөн эки караанды көрүшүп, өлүктөн оолак боло беришти. Эки караандын бирөөсү аксылаңдап араң келаткан эле. Алиги сен айткан үңкүр кайсыл жерде? Тигил бийик жарды көрдүңбү? Ошонун дал ортосунда. Ал жакка кантип чыгабыз? Жолун мен билем. Өйдөккү жакка бирөөбүз чыгып, экинчибиз буларды аркан менен тартып алабыз. Бири оор капты артына көтөрүп, экинчиси кичирээк баштыктын мойнуна иле аксылаңдап, бул эки караан алиги өлүп жаткан бүркүттүн жанынан өтүштү. Алардын эси дартынын баары алды жактагы жарчада болгондуктан тигил эмнеден өлгөнүнө маани да беришкен жок. Жарым чай кайнамда ошол көздөгөн жарчага жетишип, биринчиси анын түбүнө калып, экинчиси жарды айланып ары жагына кетти. Булар күтүлбөгөн байлыкка, казынага кабылышкан алиги эки дербиш болчу. Алар эски мүрзөнүн оюгундагы чуңкурдан таап алышкан эбегейсиз зор байлыкты каякка жашырышаарын, каякка алып кетээрин билишпей, көпкө чейин баштарын катырышып, акыры бирөөсүнүн башына ушундай ой жаралган эле. Мындан 5-6 жыл мурун илгери эки дербиштин бирөөсү каттуу жаанга кабылып, жардын түбүндө олтуруп, карышкырлардан чочулап, күтүлбөгөн жерден бийик жардын ортосунда турган оюкчаны көрүп калган. Анан жарды айланып олтуруп, кыйынчылык менен эптеп жол таап барган эле. Ал үңкүр бир киши кенен сойлоп өткөндөй, оозу кууш болгону менен ичи 20 киши кенен баткандай бир топ чоң болчу. Ал узун арканды төмөн карай түшүрө баштады. Максут, жалдырабай тез жипти каптарга байла. Калың аркан жипти Максут адегенде чоң каптын оозуна байлады. Өйдө жактагысы аны күч менен тартып көтөрө албай койду. Жармын төгө тур, анан кайра саласың капка. Экөө көпкө убараланып жатышып, алиги алып барган байлыктарын үңкүргө жеткиришти да, эски ордуларына кайра кайтышты. Күн аябай ысык болуп тургандыктан, эски мүрзөнүн ичине кирип, бир аз эс алып олтурушту. Көрдө дагы канча кап бар? 5-6 же андан да көп окшойт. Биз минтип олтурсак, буларды бир күн кечке ташып бүтө албайбыз. Тигил жакка. Анын үстүнө аябай оор да экен. Менин бутумда ооруп бастырбай атат. Андан көрө ат-пат же эшек унаа издейли. Анан келип ошого жүктөп ташып кетебиз. Аны кайдан табабыз? Алиги түндө салгылаш болгон жерге барбайлыбы? Балким ошол жактан бир нерсе таап каларбыз. Бир аз олтуруп эс алышкан экөө түндөгү атышуу салгылаш болгон жерге жөнөштү. Алиги көрдөгү казынанын оозун чий менен билгизбей, кайра жаап коюшкан эле. Тээ алыста ээлери жок аттардын жүргөнүн көрүшүп, экөөсү тең бирдей кубанып кетишти. Аттарга жакындап келишкен эки дербиш укмуштуудай көрүнүшкө туш болушту. 10дон ашык адамдын баардыгынын колу буттары, баштары кесилип, ар кайсыл жерде томолонуп жатат. Кокон хандыгынын жазалоочу жоокерлери качкындардын бирин да аяшпаптыр. Баардыгын өлтүрүп, алас келгенсип баштарын, колу буттарын кылыч менен шылый, кыя чаап ташташыптыр. Алиги топ-топ болгон жорлар ушул себептен ушул жакка учуп келишсе керек.
Жақын келген екі адамдан чочулашпай, ээн эркин өлүктөрдү аралап жүрүштү. Эки дербиш булардын эч нерсесине жолошкон жок. Куран окуп бата беришти да, өздөрүнүн анча алыс эмес жүргөн аттардын экөөсүн кармап алып, кайра артка тартышты. Алар эски мүрзөлөргө жетээрине 3 чакырымдай калганда, кечээ салгылаш болуп өткөн Кызыл үңкүрдүн бийик чеби тараптан өздөрүн карай келатышкан куралчан топ атчандарды көрүштү. Келишим. Бүгүнкү заман. Күтүлбөгөн жерден Жафардын да дайынсыз жоголуп кетиши баардыгынын үрөйүн учуруп, бир нерседен кооптонгондой аябай сак болууга аргасыз кылды. Болду мунун баары Абдырасул колдуу болуп жатат. Сыягы бизди түрмөдөн качырып чыгарып, эми өткөн кегин азыр алгысы келип атса керек. Баары бир картанын ал менден ала албайт. Эми мага кезек келди окшойт. Абдурахман өзүнө алдын ала даярдык көрүп, спорт менен машыккан эки жигиттин жан сакчы кылып алды. Ал мушташты аябай жакшы өздөштүргөн жигит. Бир нерсе болсо эле аны атып салгыла. Ал өзүн аябай сагалып жүргөнү менен арадан 3 күн өтпөй кандайдыр белгисиз адамдардын туткуну болуп калды. Сыягы аны эртеден бери акмалап, ыңгайлуу учурду таппай жүрүшсө керек. Горький көчөсү менен кетип баратып, машинесин токтото калып, үй дүкөнчөгө кайрыла калган. Ал жерден Кока-кола, 2 банка пиво алып, жаңы эле машинасына олтура бергенде, желкеге урулган соккудан машиненин ичиндеги отургучка оңкосунан кулады. Калган эсинде жок. Бетине суу чачканда гана эсине келди. Колун артына кайрып, кадимки милициялардын кишенин салып коюптур. Мен эмне, кайрадан милицияларга кармалып калдымбы? Бирок жакшылап караса, үйдүн ичи сакал муруту өскөн, тармал чачтуу бейтааныш кишилердин жүрүш турушу милицияларга окшошпойт. Ал иштин чоо жайын дароо эле түшүндү. Демек Абдырасул өзүнүн кишилери менен мени туткунга алган экен да. Жафар менен Сулайман кайда болду экен? Аларды өлтүрүп көзүн тазалап койду болуш керек. Анда өткөн кеткен өзүнүн эзелки кектери бар да. Көп өтпөй сырттан топурашып 2-3 адам кирип келишти. Алардын арасында өңү жылуу учураган адам да жүрөт. Аны дароо тааныды. Ал түрмөдө чогуу олтурган алиги Хусейин деген уйгур жигит болчу. Тигилердин бирөөсү ушул беле дегендей Хусейинди карады эле, ал ооба дегендей акырын баш ийкеди. Демек, түрмөдө качкандардын бардык составы бизде туткунда турбайбы? Эң жакшы. Алиги толмочунан келген такыр баш киши Абдурахмандын маңдайына келип олтурду. Биз силердин ким экениңерди эң жакшы билебиз. Ал эми биздин ким экенибиз силер үчүн анча деле мааниси жок. Эң башкысы жоголгон казынанын картасы сенде экенин жакшы билебиз. Менде эч кандай казынанын картасы жок. Бесполезно. Абдурахман. Тигил үчөө тең же тагыраак айтканда Абдырасул, Сулайман, Жафар казынанын картасы сенде экенин айтышты. Эгер ишенбесең, сени алар менен беттештирем. Каршы эмесмин, беттештиргиле. Алиги киши ээги менен акырын сырт жакты жаңсап койду. Экөөсү чыгып кетип бир аздан кийин көздөрү, колдору таңылган үчөөнү жетилеп келишти. Анан үчөөнүн тең таңылган көздөрүн ачышты. Мына эми эски тааныштар. Учураша берсеңер болот. Колуңарды да чечип коеюн десем, тигил Абдырасул сыяктуу жигитиңер ызы-чуу кылып жибереби деп корком. Кана эми, буга эмне дейсиң, Абдурахман мырза? Карта сенде катылуу экен го? Чоң, ичи жарык жер төлөнүн бөлмөсүнүн ичин бир пазга жымжыртык аралап өттү. Бир топ убакыттан кийин Абдурахман үн катты. Жок, менде эмес ал. Тигил Абдырасулда. Калп айтып жатат, ал Жафарда. Абдырасул да туурадан чыкты. Абдырасул калп айтып жатат, ал деген тигил Сулайманда. Жафар дагы көшөрүп, танып туруп алды. Жаныңарды жебегиле. Менде эмес, тигил Абдурахмандын өзүндө. Төртөө ызы-чуу түшүп, бирин-бири көргөзүп туруп калышкандыктан, төртөөнүн тең көздөрүн таңып, 4 жерге олтургузуп коюшту. Мен силерди түшүнүп турам. Арабыздан бирөөбүздү өлтүрүп коюшпасын дегендин аракети да. Биздин колубузда тургандан кийин силерди өлтүрүп коюу оңой эле, балким аман калышыңар да мүмкүн. Ал үчүн биздин сунушубузга макул болушуңар керек. Бул казынанын картасы үчүн мен силерге $1 миллион сунуш кылам. Бул силердин сом эмес, Америка доллары. Биз бир чемодан акча, а силер болсо болгону бир барак эски кагаз, тагыраак айтканда казынанын картасын бересиңер. Жок, болбойт. 2 миллион. Абдурахман кадимки баңгизатты соолашкандай тигилер менен соодалашып кирди. Анын сөзүнө берки жактагылар каткырып күлүп калышты. Болуптур, 2 миллион дейли. Акчаны силерге бердик деп коелу. Анан силер бизге башка картаны берип же компьютер менен башкага көчүрүп алып,
Анан бизге берип койсоңорчу. Же болбосо ал карта настоящий карта эмес болсочу. Ал жерде казынанын өзү жок болсочу. Ал эбакта эле башка киши колдуу болуп кеткен болсочу. Буга кантип ишенсек болот? Балким бул карта жалгандыр. Андай боло турган болсо, катылган казынанын бар экендигине толук ишенгенден кийин гана силер менен соодалашабыз. Мисалы, биз да силерге картаны бердик дейли. А силер алдап картаны алып алгандан кийин бизди өлтүрүп койсоңорчу. Буга кантип ишенсе болот? Көрдүңөрбү? Бирөөлөр менен да соодалашып көргөн эмессиңер. Ошол себептен соодалашуунун эрежелерин жакшы билбейсиңер. Биз деген Аравия, Израиль, Гонконг, Пакистан, Кытай менен наркозат менен дайыма соодалашып турабыз. Бардыгы бирин-бири алдашпай келишкен келишим боюнча таза, честный өтөт. Биз да дал ошондой кылып келишим түзөбүз. Силер тараптагы, биз тараптагы ал келишимди бузууга акысы жок. Бирок силер ойлобогула, казынанын баасы канча турарын. Ал жерде жалаң уютулган алтын күмүштөр. Эгер казынага жетчү болсоңор, силердин 2 миллион долларыңар чихния эле болуп калат. Ошондуктан 2 миллионго макул боло бергиле. Керек болсо ал жерде 2 миллион эмес 100 миллион долларлык казына бар чыгар. Эң башкысы андагы байлыкты таап алуу болуп атпайбы? Таап алсаңар, аны чек арадан кантип алып өтө аласыңар? Андан камсанабай эле кой. Ал деген биздин милдет. Чек араңардан наркозат ташып далай эле өткөнбүз. Силердин чек араңар менен тил табышуу жеңил эле. Андан көрө биздин сунушубузга макул болгула. Мен 2 миллион деп жатпаймынбы? Болуптур. 1,5 миллион. Жок, болбойт. 2 миллион. Тигилер ары басып барышып, өз ара сүйлөшүп калышты. Кээ бир топтон кийин кайра бери басып келишти. Болуптур. Биз аныңа макулбуз, бирок бир шарт менен. Эгер картадагы көрсөтүлгөн жерде казына жок болсо, акчаны толугу менен кайра кайтарып бересиңер. Эгер ал жакта казына жок болсо, акчаларыңдын кандайдыр бир проценти бизде калышы керек да, туурабы? Биз картаны бергендигибиз үчүн. Баса, силер тапкан жокпуз деп арамзалансаңарчы. Алган акчаны биз кайрып беребизби, бербейбизби? Биздин өзүбүздүн ишибиз да. Анда керт башыңар менен жооп бересиңер. Муну кандайча түшүнсөк болот? Ошондойчо. Анда бириңер да тирүү калбайсыңар. Баарыңардын көзүңөрдү куртабыз. Качып кетсекчи. Асмандын 6 кабат ары жагына, жердин 7 кабат түбүнө кирип кетсеңер да таап алабыз. Так что биздин сунушка макул болгула. Убакыт берсеңер, биз төртөөбүз өзүбүзчө ойлонуп, акылдашып дегендей бир чечимге келгендей бололу. Бизге кичине мүмкүнчүлүк бергиле. Жообун качан айтасыңар? 1 саат жетиштүү болот го дейм. Тигилер бирин-бири карап калышты. Алар төртөөнү 1 саатка ээн калтырышып, сыртка чыгып кетишти. Арадан 1 саат өткөн соң алар кайтып келишти. Убакыт бүттү. Кулак силерде. Биз макулбуз. Эң жакшы. Келиштикпи? Келиштик. Кызыл үңкүрдүн туткундары. Мурунку заман. Эки караанды көрүшкөн товатчандар дароо ылдамдыктарын күчөтүштү. Булар Кокон бийлигинин Абдурахман автобачы башында турган жазалоочу отрядынын бир бөлүгү болчу. Экөө байкалып калгандыктан бир жерге жашырынып калууга да, качып кетүүгө да мүмкүн эмес болчу. Бирок тигилерден баардыгын күтүүгө болот эле. Анча-мынча эле ачуулана тийишсе же каяша сөз сүйлөшсө, кылычтары менен кыя чаап кете беришмек. Эмне болор экенбиз деп Кудайдан аман калышаарын тиленише куралчан атчандарды күтүп турушту. Кабактары карыш салынган, мылтыкчан, кылыч найзачан топураган атчандар бат эле жетип келишти. Алар ар кандай курактагы адамдар болчу. Алдыдагы кара чапан, ак селдечен сакалчан киши бүжүрөп, агырып турушкан тигил экөөнү кайрылды. Силер кимсиңер? Биз Меркеден Андижан, Маргалан жакка бараткан дербиш болобуз. Кудайдын кишилерибиз. Анда бул жакта эмне кылып жүрөсүңөр, тентип? Аттар кимдики? Карышкырлар тигинин бутун жара тартып, баса албай кыйналгандыктан тигил жакта бош жүргөн аттарды жетилеп алганбыз. Кайсыл аттар? Тигил качкындардыкыбы? Силер мүмкүн козголоң чыгарган кыргыз кыпчактардан болуп жүрбөгүлө? Балким арамзаланып, дербиштин кийимин кийип алган чыгарсыңар. Эй жигиттер, буларды алып жөнөгүлө тиякка. Экөө аттан түшө калып, экөөнүн колун байлашты да, чепти көздөй жөө делдектетип алып жөнөштү. Абдурахман автобачынын жас оолдору эки дербишти чептин ичине алып киргенде, анын ичи кадимкидей кан жыттанып, бул жерде кечээ түн ичинде каттуу салгылаш болуп өткөнүн кадимкидей билгизип турду. Анын үстүнө түндөгү кандуу окуядан кийин адамдардын өлүктөрү али тазалана элек болчу.
кызыл ала болуп, ар кайсыл жерде башы, буттары кылыч менен шылый чабылып, сулап жаткан адамдарды көргөн экөө жандары көздөрүнө көрүнө, ичтеринен келме келтирип бара жатышты. Көтөрүлүш чыгарган кыргыз кыпчак индустардын өлгөндөн, качып кетишкенден калганынын бардыгын түрмө сыяктуу терезелери жок, дубалдарынын ар кайсы жерлеринде мышык сойлоп өткөндөй тешикчелери бар чоң бөлмөнүн ичине шыкап, камап салышыптыр. Экөөнү алып барышып ошолордун арасына кошуп салышты. Эки дербиш көтөрүлүшчүлөр менен кошулуп, 3 күн ошол үй түрмөнүн ичинде жатышты. Бул жерде өлгөндөрдөн, качып кеткендерден калгандары 20дай киши бар экен. Таңга жуук туткундарды беш-бештен кылып сыртка алып кете башташты. Бирок сыртка чыккандар кайра кайтып келишкен жок. Карышкырлардын азуусуна бутун жардырып алган Максут каттуу кыйналып жатты. Эч кимге билгизбей бутунун чүпүрөк менен таңылган жерин чечип, тазалап, кайра байлап алды. Эми эмне кылабыз? Тигилер сыяктуу бизди да өлтүрүп койушса кантебиз? Жок, биз көтөрүлүш чыгарган адамдардан эмеспиз да. Мындай эле жүзүбүздөн көрүнүп турбайбы? Болгону алыс жактан жол кесип бараткан дербишпиз. Ким экенибизди айтып түшүндүрөбүз, балким бизге тийбей кое беришер. Көп өтпөй эле сырттан кирген жасоолдор дагы бешөөнү алып келишти. Бурчта отурган экөөнү көңүл да бурушкан жок. Түш ооп баратканда дагы бешөөсүн сыртка ээрчитип кетишти. Үй түрмөнүн ичинде эки дербиштен башка бар болгону үчөө эле калган эле. Арадан 2 чай кайнамдай убакыт өтпөй, үчөөнү кошуп, акыркы бешөөнү сыртка алып чыгышты. Жасоолдор аларды бийик дубалдуу короонун ичине алып киришти. Мурунку чыккан туткундардын баары ошол жерде кылыч менен шылый чабылып өлүп жатышыптыр. Аларды көргөн эки дербиш жандарынан түңүлүштү. Төр жакта бийик сөрүдө олтурушкан, чачтарын жалтырата алдырган сакалчан бешөө туткундарды жакыныраак келгиле дегендей колдору менен жаңсай чакырышты эле, артындагы жасоолдор желкелеринен түртүп, жакыныраак алып келишти. Узун килемдин үстүндө чоң жаздыкчада кыйшайып жаткан толмочунан келген семиз киши берки экөөнү акырын көз кырын салды. Силер кимсиңер? Биз Андижан, Маргалан жакка бараткан дербишпиз. Тигил жактан силердин кишилер кармап алып, бул жакка алып келишти. Эч кимге жамандыгыбыз жок, Кудайдын кишилерибиз. Ал киши экөөнү баштан аяк сынай карап, Максуттун бутуна келип токтоду. Бутуңду ким кылыч менен шылый чапкан? Бул кылычтын изи эмес, карышкырдын азуусу. Алиги киши көпкө көзүн сүзө экөөнү тиктеп турду да, берки 3 туткунга кайрылды. Мен силерге алдын ала эскертейин. Тигил өлүп жаткан кишилерди көрдүңөрбү? Эгер калп айта турган болсоңор, силер да ушулардан кейпин кийесиңер. Аман калам десеңер, чыныңарды айткыла. Казынаны каякка жоготтуңар? Аны кимдер алып кетти? Үчөө унчукпай баштарын жерге салып олтурушту. Мен дагы бир жолу кайталайм. Силердин өмүрүңөр менин колумда. Эгер унчукпай ушинтип тура берсеңер, тигилердин артынан сапар тартасыңар, аркы дүйнөгө. Казынаны каякка жашырышты? Ал кимдердин колунда? Тигилер дали унчукпай турушкан соң, алиги киши булардын да көзүн курут дегендей акырын колун көтөрүп койду. Берки жакта турган жасоолдор жаңы эле тигилерге жакындай бергенде, туткундардын бирөөсү чөгөлөй жыгылды. Жансоого, батырлар, мен баарын айтам. Ооба, мен баарын билем. Жаныбызды аман койгула. Ойго келбеген мүмкүнчүлүк. Бүгүнкү заман. Тигилер жоголгон казынанын картасын соодалашып, жаңы эле сүйлөшүп бүткөндө сырттан бир адам шашыла кирип келди. Ибрагим мырза, биздин үйдү бүт бойдон куралчан милициялар курчап алышыптыр. Биз курчоодобуз. Эмне кылалы? Алиги Абдурахман сүйлөшүп келишим түзүп олтурган киши ордунан атып турду. Мындай болушу мүмкүн эмес. Ким жеткирди аларга? Ал бери жактагы колдору байланып турган төртөөнө акырын көз кырын салды да, чет элдик автоматы бар жигитти буларды кайтарып тур деп дайындап, сыртка жүгүрүп чыгып кетти. Демек, келишкен экен да. Каныбек иши оңдой бергендей ичинен кубанып койду. Мунун баарын ички иштер бөлүмүнө зажигалка телефону менен Каныбек жеткизген эле. Түн ортосунда акырын эч кимге шек алдырбай, мышыктай жыла басып, уурданып олтуруп үйдүн ичиндеги тепкич аркылуу чатырына көтөрүлүп чыккан эле. Анан жакшылап жер шартын, кайсыл жерде турушканын үйдүн чатырынын тешигинен сырт жакты карап, жакшылап өздөштүрүп чыгып, анан ошол жерден Карабековго кабар берип,
кырдаалды жакшылап түшүндүргөн болчу. Бирок алар 2 күн кеч келишти. Көп өтпөй эле эшиктен пистолет, автоматтарын тарсылдаган үндөрү чыгып, атышуу болуп кетти. Төртөөнү кайтарып турган алиги автоматчан жигит улам терезеге барып, кайра бери келип, тынчы кете баштады. Көп өтпөй сырт жакка кыйкырык, элдердин ызы чуусу, дүрбөлөң башталды. Бир кезде тегилер отурган терезеге ок тийип, баары бөктүшө калышты. Анын айнектери быркырап полго чачырай берди. Мындай кырдаалды текке кетирбеш керек болчу. 2 колу артына байлануу болсо да, Каныбек кароолчуга жакындай басып келип, буту менен бетке тепти. Ал чалкасынан түшкөндө ордунан тургузбай далдап туруп, күч менен моюндун күрөө тамырына дагы бир жолу тээп калды. Тегинин колундагы автоматы ыргып кетип, чалкасынан түшкөн боюнча былк этпей сулап жатып калды. Бери жактагы полдо жатышкан үчөө ордуларынан атып турушту. Каныбек чөнтөгүндөгү зажигалканы алып, тегилердин колдорундагы байланган жиптерди күйгүзө баштады. Биринчи болуп Абдурахман бошоду. Ал дароо эле ары жакта жаткан полдогу автоматты ала койду да Каныбекке кесей кармады. Мындай мүмкүнчүлүк боло бербейт. Биринчи кезекте азыр сени жайлаш керек. Ато сен казынага ортоктош болуп кетесиң. Мени өлтүргөндөн пайда жок. Менсиз бул жерден эч качан эч жакка чыга албайсыңар. Мунун жолун мен жакшы билем. Абдурахман бир аз ойлонуп турду да, арамзаланып күлүп жиберди. Ха, тамаша. Андан көрө убакытты өткөзбөй, ылдамыраак бул жерден жогулолу. Ал арыдан бери Каныбектин колун чечип жиберди. Көп өтпөй байлануу турган тегил экөөнүн колун бошотуп, эмне кылабыз дегендей баары Каныбекти карап калышты. Кана, Абдурасул, жол башта. Түрмөдөн кандай качып чыксак, бул жактан да ошондой качып чыккандай бололу. Биздин баардык үмүтүбүз сенде. Каныбек шарт ордунан тура, акырын терезе жакка барды. Сыртта 2 жаат болуп атышуу күч алып жаткан эле. Бул жактан сыртка качып чыга албайбыз. Үй катуу курчалыптыр. Андан көрө эч ким таппаган бек жерге жашыналы. Бардыгы тынчыгандан кийин ал жерден акырын чыгабыз. Үйдүн ичинде жашына турган жер жокко. Каягына жашынарбыз? Бизди баары бир таап алышат. Анын жолун мен таап берем. Жүргүлө менин артымдан. Ээрчигиле. Тегилер жаңы эле үйдүн тепкичи менен үстүңкү кабатка көтөрүлө бергенде, күтүлбөгөн жерден эшиктен автоматчан 2 жигит чуркап кирип келишти. Каныбек ушунчалык ылдамдык менен тегил экөөнү жетип барып, атканга үлгүртпөй, автоматтарын кармаганга жетишип калды. Анан алдыга түшүп алып, жогоруга көтөрүлүп бараткан Абдурахманга кыйкырды. Эмне карап турасың? Атпайсыңбы буларды? Чет элдик автоматты алып көрбөгөндүктөн Абдурахман тегилерди туштап машаасын басты эле атылбай койду. Жанталаша анын ары бери жагын чукулагыча тегил экөө 2 жактан Каныбекке кол салыша муштагылап жиберишти. Ошентсе да Каныбек экөөнүн автоматтарын кое берген жок. Алардын соккон соккуларын дал тийгизбей буйтап кетип, коргонууга өттү. 2 колу бошобогондуктан 2 буту жардамга келди. Оң жакта турганын бөйрөк тушка тээп калды. Ал эңкее бергенде бетке тепти. Экинчи жолу дагы тепкенде гана колундагы автоматын кое берип, сендиректей чалкасынан кетти. Каныбек тегинин колунда калган автоматы менен экинчисин башка шилтеп калды эле, ал дагы чалкасынан кулады. 2 колуна 2 автоматты кармаган боюнча ал тегилердин артынан тепкич менен жогору карай чуркап жөнөдү. Төртөө үстүңкү кабатка көтөрүлүшүп, анан коридордогу үстүңкү чатырга чыкчу шатычага келишти. Азыр мобул үстүңкү чердакка көтөрүлөбүз, анан бул шатыны өзүбүз менен кошо көтөрүп алабыз да, чердактын оозунун үстүнөн бекитип таштайбыз. Билип калышсачы, биринчи үстүнө чыгалчы, андан кийинкисин дагы көрүп жатарбыз. Төртөө биринин артынан бири ээрчише темир шаты менен үйдүн үстүңкү чатырына чыгышты. Андан кийин темир шатыны өйдөгүздөй өздөрүнө тартып алышты да, чатырдын оозун бекитип ташташты. Сырттан атышуу дале жүрүп жаткан болчу. Жоголгон казынанын изи менен. Мурунку заман. 2 желдет жерде бөктүшүп, жан соогулап жаткан алиги туткунду желкиден кармап кайра өйдө тургузушту. Кана, жан керек болсо, аман калам десең бардыгын айтып бер. Болбосо сенин ажалың бир көз ирмемдик эле убакыт. Казынаны кайда алып кетишти, же кайда жашырышты? Түндө каттуу салгылаш болуп жатканда Боронбай хандын жигиттери түн ортосунда аттарга жүктөп алышып, тымызын эч кимге билгизбей сырт жакка алып кетишти. Каякты көздөй алып кетишти? Даректери кандай? Даректерин алар бизге айтышкан жок. Тек гана түнкү салгылашуу катуу жүрүп жатканда
Каптарга байланган бир нерселерди аттарга жүктөп, шашылыш жашыруун эшик менен сыртка чыгып баратышканын көрүп калгам. Кайсыл тарапка багыт алышты эле? Менимче түндүк тарапка. Жалган айткан жоксуңбу? Чынымды көргөнүмдү айтып атам. Жаным даман коюуңарды суранам. Түнкү кайсыл маал эле? Түндөп ооп бараткан маал болчу. Алар канча эле? Менимче 10-15 болот. Алиги эң төрдө олтурган такырбаш, сакалчан киши өзүнчө ойлонуп калды. Демек, алар түн ооп баратканда чыгышса, арадан 1,5 күн, 1 түн өтүптүр. Анчалык оор жүк менен алар алыска узай алышпайт. Алиги киши ордунан козголо, ар жакта турган желдеттердин бирөөнү кыйкырды. Кана, тез биякка. Жүзбашы Юсуфту чакыр. Бол тез. Алиги желдет көп өтпөй эле далдайган, мурутчан, сулуу чумак келген жашы 30га жете элек жигитти ээрчите кайра келди. Эмесе мында Юсуф, жоголгон казынанын дайыны билинип атат. Өзүң менен кошо мыкты куралданган 100га жакын адамың менен түндүккө, Ош тарапка жөнөгүлө. Жолдо жолуккандардан сураштырып жүрүп олтургула. Эгерде кимде ким аларды көрүшкөндүктөрүн айтышса, ар бирин күмүш тыйындар менен сыйлап олтур. Кандай да болсо аларды таап, кууп жеткенге аракет кылгыла. Каршылык көрсөтүшө турган болсо бирин да аябагыла. Бол тез. Убакытты созбой азыр жөнө. Куп болот. Көп өтпөй Юсуф баштаган каттуу куралданышкан акчамдар тобу топураша чептен сыртка чыгышып, шашылыш каяктадыр багыт алышты. Үй чатырчасындагы окуя. Бүгүнкү заман. Сырттагы атышуу көпкө созулду. Айланага көгүм кире баштаганда гана ызы чуу акырындап басылгансыды. Сыягы тегилер сүйлөшүүлөрдүн негизинде өз эрктери менен колго түшүп берсе керек. Бир аздан кийин ызы чуу таптакыр дымып, айлана тунжурап эле жатып калды. Чатырдын үстүндөгүлөрдүн Сулаймандан башкасынан баардыгынын колдорунда чет элдик автомат бар эле. Көп өтпөй үй ичинин баары жарык болуп, ар бөлмөлөрдү тинтүү башталды. Каныбек ордунан козголо тигил үчөөнү эскертти. Минтип олтурсак, биз бат эле колго түшүп кармалып калабыз. Андан көрө бир айла кылалы. Эмне кылабыз? Үй толугу менен курчоодо. Жер алдында өткөөл эле болбосо, эч жакка чыгып кете албайбыз. Менде бир идея бар. Жанатан бери ошону ойлоп олтурам. Эртеби кечпей тиги милициялар баары бир бул жакка көтөрүлүп чыгып келишип, үстүн карашат. Атыша кеткен күндө да аларды биз жеңе албайбыз. Жөндөн жөн эле туткун болобуз. Кайрадан эске көмгөн түрмөбүзгө жөнөйбүз. Эми колго түшсөк, мөөнөттү мындан 2 эсе көп алабыз. Азыр Мобул Шейпырды акырын алабыз да үстүнө чыгабыз. Караңгыда бизди Шейпырдын үстүнөн эч ким көрбөйт. Аны ордуна билгизбей коюп коебуз. Тигил чердактын эшигин ачып таштагыла, шек алып калышы мүмкүн. Эң жакшы идея. Анда убакыт жок. Кана, тез ишке киришели. Төртөө жабылыша үстүңкү Шейпырды алып жиберишти да, акырын кезек менен чатырдын үстүнө чыгып кетишти. Үйдүн ичинен үстүнө чыкчу эшикти элгичин алып койгонду да унутушкан жок. Төртөөлөп төрт жактан жабыла алынган Шейпырды кайра ордуна коюп бекитип салышты. Аңгыча көп өтпөй эле милициялар үйдүн үстүңкү чатырына кол фонариктери менен көтөрүлүп чыгышканы билинип атты. Түн бир окун болгондуктан үйдүн үстүңкү чатырынын ичи көзгө сайса көрүнгүс караңгы эле. Төртөө Шейпырдын үстүндө былк этпей жатышты. Анын үстүнө кичине эле кыймылдашса, дабыштары тигилерге билинип калмак же сыйгыланып тээ төмөн карай учуп кетишмек. Чатырдын ичинде өз ара сүйлөшүп аткан үндөр тигилерге кадимкидей угулуп атты. Бурч-бурчтардын баарын тинтип чыктыңарбы? Эч ким жок экенби? Сяк эч ким жок окшойт. Тигилердин балким каткан наркотик, курал-жарак же башка нерселер болуп жүрбөсүн. Кана, жакшылап дагы бир сыйра тинтип чыккыла. Чатырдын алды өздөрүнчө тапыр-тупур болушуп, бака-шака түшүп жатышты. Баарын текшерип чыктык. Майор, эч ким жок. Анда подвалды текшергиле, абайлагыла. Ал жакта мина же бомба болуп калбасын. Булардан баарын күтсө болот. Бир аздан кийин чатырдагы тапыр-тупур басылып, тынчып калды. Сыягы төмөн карай түшүп кетишсе керек. Төртөө жарым сааттай дагы былк этпей жатышты. Тээ төмөн жакта курчоодогу туткундарды машинеге олтургузушуп алып, кетип жатканы кадимкидей көрүнүп турду. Каттуу куралданышкан милиция менен солдаттар акырындап чүңкөмө машиналарга олтура башташты. Атүгүл 4-5 солдаттарын БТР согуш техникалары да жардамга келишиптир. Бир сааттан кийин үйдүн ичи да, айланасы да таптакыр тынчып калды. Алардын баарына ар бир кыймылга кылдат көз салып турган Каныбек ичинен ойлоно кетти. Да, аябай камданышып даяр келишкен экен да. Эки дербиштин сыры.
Юсуф баш болгон 100дөн ашык куугундун шашылыш ош тарапка кетишкенине бүгүн 4-күнгө кетти. Эч кимисинен дайын жок. Автобачынын жан жөөкөрлөрү эки дербишти чептен чыгарбай өздөрү менен кармап турушту. Бирок өткөн жолкудай үйгө камап салышкан жок. Ээн эркин бош эле жүрүштү. Өздөрү кое бермейинче качып кеткенден пайда жок экенин экөөнү тең жакшы түшүнүктүү эле. Анткени качып алыска узай алышмак эмес, бат эле кайра кармалып калышмак. Эртең менен сөрүдөн кийимин кийип аткан Максуттөн Улукбек бир нерсени байкап калды. Дароо барып белинде оронуп жүргөн чүпүрөгүн кармады эле тигил ага жолотпой булкуп жиберди. Жолого жанма. Белиңдеги оролгон эмне? Эч нерсе. Чыныңды айт, жаныңды жеп калпайтпа. Болбосо Максут улам арты менен кетенчиктеп отуруп дубалга далысы менен такалды. Улукбек атырылып барып тигини белден алмакчы болду эле, тигил белиндеги оролуу чүпүрөгүн кармаганга үлгүртпөй колдон кармады. Экөө кармаша кетишти. Ит жыгылыш боло жерге кулап түшүп, улам биринин үстүнө бири чыгып, бирин-бири муунтушуп сүйлөшүп да жатышты. Чыныңды айт, бул алтындарды каяктан алдың? Бул алтын эмес. Калп айтпа, өз көзүм менен көрбөдүмбү? Жерде оонашып, улам биринин үстүнө бири чыгып күрөшүп аткан эки дербишке адегенде айланасындагылардын эч кимиси көңүл бөлгөн да жок. Анан гана ара жакта өздөрүнчө сүйлөшүп отурушкан 3-4 жерде бозала чаң болуп кармашып аткан эки дербишти шылдыңдай карап калышты. Далдайган бирөөсү барып экөөнү желкеден алып тургузду да эки жакка бөлүп ыргытып жиберди. Экөө эки жакка камгактай учуп барып түшкөндө алиги киши кайра ордуна басып келатып, жерде жаткан жалтырак нерсеге көз урунду. Анан акырын эңкейип, аны алды да өзүнө өзү ишенбей, көзүнө жакын алып келди. Бул уютулган таптаза алтын болчу. Экөө жерде оонап алышып жатканда Максуттун белинен суурулуп түшүп калган эле. Ал эки жагын карап туруп, аны дароо койнуна ката койду. Ара жакта турушкандар болсо, ага анча деле таназар алышып, маани беришкен да жок. Көп өтпөй Абдурахман автобачы экөөнү өзүнчө чакыртып келди. Таманына жалаң килем төшөлгөн жыгач сөрүдө куш жаздык жазланып, кымыз ичип олтуруптур. Жалпак, чакан тегерек столдун үстүндөгү кооз идиште жүзүм, алма, алмуруттар, халва салынып, ал жүзүмдү бирден үзүп жеп атты. Экөө кара жалтырак чапанды желбеге жамынган, кооз ак селдечен, капкара сакал мурутту бар, сулуу чумак келген кишини көрүшүп, тизелеп ийилип таазим кылышты. Атагы алыска кеткен автобачыны экөө биринчи көрүшү. Ал экөөнү бир топко сынай карап турду. Демек, Маргелан Наманган жакка бараткан дербишбиз дегилечи? Айтканыңыз туура, таксыр. Кыргыз эмессиңерби? Улутуңар ким? Экөө эмне айтсак дегендей бирин-бири карап калышты. Менин улутум уйгур, жерлигим Кытай тараптан. А бул болсо, мен тажикмин. Менин да жерлигим Кытайдан. Турфанынан булам. Экөөңөр тең Кытайдан болсуңор. Анан бул жакка эмнеге адашып жүрөсүңөр? Үй бүлө жок. Дербиш Кудайдын кишиси болгондон кийин ак уруп, тентип жер кезип жүрө беребиз. Башыбыз каякка болсо, ошол жакка. Маргелан Наманган жакка силерге эмне? Суутуп коюптурбу? Же ал жакта бейиштин жашоосу бар бекемде? Биз эч кимге зыяныбыз жок. Эптеп күн өткөрүп, башыбыз оогон жакта жүрө беребиз, мырза. Кетип баратып күтүлбөгөн жерден сиздин желдеттерге кармалып калдык, мырза. Болуптур. Биздин кишилерге кайсыл маалда кармалдыңар? Таң заардан. Жок, түшкө чукулдай бергенде. Аттарга кап жүктөлгөн. Кандайдыр шашылыш бараткан тоатчандарды көрүп алдыңарбы? Балким силердин көзүңөргө чалдыккандыр. Алар чындыкты айткыла, болбосо тигил кыргыз кыпчактардай кылып, кылычтын бир шилтеми менен башыңарды кыйып түшөт. Кыргыздардын кандай болуп баштары шылый чабылганын өз көздөрү менен көрүшкөн экөө чындап жандарынан түңүлүштү. Биринчилерден болуп Улукбек оозанды. Жаныбызды аман коюңуз, таксыр. Биз болгон чындыкты гана айткан Кудайдын кишилерибиз. Эч кандай тоатчандарды көргөнүбүз жок. Тескерисинче топ карышкырлар менен кармашып, араң дегенде алардын азуусунан кутулуп чыктык. Ишенбесеңиз, мунун бутун караңызчы. Карышкырдын азуусуна илинип, араң дегенде аман калдык. Автобачы анын бутун атайын чечтирип, текшерип көрдү. Болуптур. Мен экөөңөргө ишенейин, бирок куугунчулар айтып келмейинче эч жакка кетпейсиңер. Уктуңарбы? Уктук, таксыр.
Анда бошсуңар, баргыла. Бир нерседен шек алгандай автобачы экөөнү сынай узата карап турду. Экөө жалаң чөп баткак менен салынган, үстү камыш менен жабылган ээси жок үйдүн ичинде жатышчу. Убакыт түн ортосунан ооп калган мезгилде үйдүн алдындагы сөөрдө кызуу уктап жатышканда кимдир бирөө келип экөөнү акырын жулкулдатып ойготту. Кана, көзүңөрдү ачып ойгоңгула. Уйку соонун ортосунда адегенде баштарын көтөрүп, бул ким дегендей карашты. Анан тегинин буйругу менен жаткан жерлеринен өйдө боло беришти. Маңдайында олтурган далдайган киши күндүз экөөнү ажыратыштырып, эки жакка ыргыткан киши экен. Ал колтугунан акырын жалтырак нерсени алып чыкты. Кана, бул уютулган алтынды каяктан алдыңар? Бул деген Бухара эмиратына Хива хандыгын уюштурган Ирдана бийдин же Кокон хандыгынын казынасына тиешелүү уютулган алтын. Чынын айткыла, бул кайдан силердин колуңарга түшүп жүрөт? Экөө мындай күтүлбөгөндүккө таң калыша, эмне деп жооп беришерин билишпей, көздөрү алайыша, бирин-бири карап калышты. Демек силер жоголгон казына тууралуу бир нерсе билесиңер. Чыныңарды айткыла, алар кайда? Казынаны каякка жоготушту? Эгер чыныңарды айтпасаңар, муну автобачынын өзүнө алып барып, көргөзүп силерди ага салып берем. Аны алдыганыңар үчүн башыңар дароо кетет. Кана, аман калабыз десеңер чыныңарды айткыла. Алиге далдайган киши тигил экөөнүн жообун күтпөй эле, кош миздүү айры кылычын жалаңдата экөөнүн жан жерлерин текшерип, аңтарып кирди. Улукбектен эч нерсе тапкан жок. Максуттун жан жерлерин текшермекчи болуп, ага умтулганда, ал жанталаша каршылык көрсөтө баштады. Буга ачуусу келген алиги киши кылычын жалаңдата, аны көздөй акырын шилтеп жиберди эле, кийими айрылып, белиндеги чүпүрөк куру кесилип, көкүрөгүн анча-мынча шылып кетти. Курдун ордуна оролгон белиндеги жип үзүлүп, жерге түшкөндө, анда тыкан оролгон алтын күмүштөр туш тарапка чачырай берди. Күтүлбөгөн жолугушуу. Азыркы заман. Жоголгон казына тууралуу чет элдиктер да билет турбайбы? Баса айтмакчы, бул топ толугу менен курчалып кармалышты болду экенби, же да калдыктары калдыбы Бишкекте? Наркотик менен алектенишкен бул контрабанданын бизде күчтүү связдары жок болсо экен, болбосо кайра кутулуп кетиши да мүмкүн. Эч доказательство жок. Айтмакчы, эмне үчүн доказательство жок? Куралдуу каршылык көрсөтүшкөндүгү, эч негизсиз чек арадан өтүп чет өлкөдөн келишкендиги, жалган паспорттору, курал жарактары, мунун баары судебный иште. Ооба, ошондой. Доказательство бар. Мына өкмөттүн тапшырмасы менен бул ишке баш отум менен сүңгүп кирип алдым. Эми эртерээк аягына чыксак экенбиз. Тынч жашоо болбой баскан турганыбыздын баары эле коркунуч. Алдыңда эмне күтүп турат билбейсиң. Өз жериңде, мекениңде, элиңде жашап жүрүп, бала бакыраңа, аялыңа, бир туугандарыңа жолуга албайсың. Тааныштар көрүнсө алыстап качасың. Көчөдө эркин басууга мүмкүн эмес. Буга ким күнөөлүү? Жок, буга эч ким күнөөлүү эмес. Буга только менин Абдрасулга куюп койгондой окшоштугум күнөөлүү. Бирок мен жеке өзүмдүн кызыкчылыгымды, керт башымдын пайдасын көздөбөй, мамлекет үчүн, элдин келечеги үчүн кызмат кылышым керек. Бул иштеп жатканымдын баары элдин, жаш мамлекетибиздин келечеги үчүн. Жоголгон казына эртерээк табылып, кыйынчылыкта жашап жаткан мамлекетибизге кичине пайда алып келсе экен. Каныбек! Өзү менен өзү сүйлөшүп кетип бараткан Каныбектин оюн чарт эткизе кыздын кандайдыр бир тааныш үнү бузду. Аны укканда Каныбектин жүрөгү болк этип барып, кайра өзүн карманды. Ал өзүнүн чыныгы атын көптөн бери угай элек болчу. Чынында жанында тигилердин бирөөсү болуп калып, угуп калса, сөзсүз шек алып калмак. Анын бирден бир сактанганы, чочулаганы ушул болчу. Атайлап кимдир бирөөлөр аны текшериши да мүмкүн эле. Эч нерсе болбогондой, эч нерсе укпагандай түз басып кете берди. Каныбек! Анын алдынан бир кыз жүгүрүп келип тороду. Карай салса Айгүл экен. Каныбек, сага эмне болду? Же мен тааныгың келбей калдыбы? Каныбек эч сөз айтпай, жакын турган үйдүн подъездине кирип кетти да, айланасына акырын көз жиберди. Акырын. Ушинтип дагы келесиңби? Келесоо десе. Кимдир бирөөлөр муну байкап калышса эмне болот? Балким менин артымдан аңдып жүрүшкөндөр бардыр. Сени жарым сааттан бери өзүм акмалап аңдып келатам. Айланаңда шектүү эч нерсе деле жок. Ал Каныбектин мойнуна асыла кетти. Көптөн бери түрмөдөн качып чыккандан бери дайының чыкпай кетти го. Мен да Карабаевдин тапшырма алып силер менен иштешип атам. Сени издегениме 2 күн болду. Беркилериң каяка кетишти? Беркилериң дегениң ким? Алиги түрмөдөн чогуу качып чыккан кишилериң.
Укча, Айгуля, сен бул ишке кийлигишпесең болот эле. Бул өтө важный иш. Аны окусунан билдирип алба. Андан көрө эмне максат менен келдиң? Айтчы. Болуптур. Сен эч ким менен кабарлашпай, дайының чыкпай кеткенинен мени атайын жиберишти. Өткөн жолку үйдөгү кармашта зажигалка түшүп кетип, ошондон кийин иштебей калды. Мынакей, муну алып барып бер да айтып кой, башкасын алып келип беришсин. Же муну оңдотуп беришсин. Кош, алар эмне дешти сага? Карабаев срочно байланышсын мени менен дейт. Өтө маанилүү иштери бар экен. Кайсыл жерде жолугушмакчы болдук? Правда токтогул кесилишиндеги УВДнын маңдайында Жыргал деген сауна бар эмеспи? Ошонун ичинен түнкү саат 2-лерде жолугушабыз дейт. Болуптур, анда жакшы бар. Эмне, экөөбүз ушул боюнча эле кетип калабызбы ажырашып? Жолугушканыбызды сен түрмөдөн чыкканыңды отметка кылбайлыбы? Бүгүн кечинде үйгө келбейсиңби? Биздикине. Жалгызмын. Кырдаал кыйын болуп турат. Менин ар бир кадамымды аңдыгандар көп. Сен дагы кароолго илинип каласың. Туткундан араң дегенде кутулуп чыктык. Сен дагы биздей болуп кимдир бирөөлөрдүн туткуну болуп калышың мүмкүн. Алар сени катуу кыйнашса, секреттерди айтып коюшуң да ыктымал. Кайда жүрсөң да сак жүр. Бөөдөдөн бөөдө бирөөнүн курмандыгы болуп каласың. Мен деген ушунун баарын ради тебя жасап жатканымды билесиңби? Бул сага оюн же тамаша эмес. Болуптур, жакшы кал. Карабаевке салам дубайт. Эртең айткан убакытта саунада болом. Каныбек эки жагын сактана карады да, ылдамдай басып подъездден чыгып кетти. Жабык түндүн астында. Мурунку заман. Ар кайсыл жерде чачылып жаткан баалуу таштарды алиги киши ач көздүк менен жата калып, жан талаша терип кирди. Эки дербиш болсо эми эмне болоор экен дегендей улам бири-бирин карап, көздөрүн алайтышып, тегинден оолак боло беришти. Максуттөгү болгон алтын күмүштөрүн тартып алган соң экөөнө жүз бурду. Мен билгем, казына каякта экенин. Демек, ал силерде экен да. Кана, чыныңарды айткылачы. Алтындар каякта жашырылуу? Эми жашырган менен эч майнап чыкпайт. Кыйнасак да айттырабыз. Ал эки жагын акырын абайлап карады да, тегилерге шыбырай сүйлөдү. Эгер чыныңарды айтсаңар, силер аман каласыңар. Бул байлыкка үчөөбүз эле ээ болобуз. Бул жактан качып чыкканга мен көмөк берем. Кана, тез ойлонгула. Калп айткандан эч нерсе чыгара албайсыңар. Анткени бул алтын менен күмүштөр Кокон хандыгынын казынасына гана тиешелүү, атайын уютулган алтындар. Экөө эмне кылалы дегендей бирин-бири карап калышты. Анан озунуп Улукбек жооп берди. Акылдашып кеңешкенге анча-мынча убакыт бер. Бир аздан кийин жообун айтабыз. Болуптур. Мен бир аздан кийин келем, эскертип коеюн. Качып теги эч жакка кете албайсыңар. Ал эми алдайын дей турган болсоңор, анда менден жакшылык күтпөгүлө. Анда мен кеттим. Бир аздан кийин келем. Тезирээк жообун айткыла. Убакыттар. Ал экөөнү шектүү карап, ары көздөй басып кетти. Эки дербиш жанындагы бийик өскөн бактын түбүнө келишип, өздөрүнчө акылдашып киришти. Ушунун баарына сен күнөөлүүсүң. Улукбек Максутту көр жемеге алып батты. Ач көздөнбөй, каптардагы алтындарга тийбей койсоң мындай болбойт эле го. Эптеп бул жерден чыгып кеткенден кийин аны катылуу жеринен башка жерге ташып алмакпыз. Болуптур. Эми жашыргандан эч пайда жок. Тигил билип калды. Андан көрө мындай кылалы. Алиги биз алып барган жарчадагы катылган эки кап алтын күмүштөрдү буга көрсөтүп берели. Анан аны кырдаалдан пайдаланып акырын өлтүрүп таштайбыз. Эң башкысы бул жактан эптеп чыгып кетеличи. Арадан көп убакыт өтпөй эле түн ортосунан ооп баратканда чептин жашыруун эшиги аркылуу атчан 3 караан сыртка чыгышты да, кайдадыр уруп согуп чаап олтурушуп, караңгылыкка сиңип кетишти. Чепти кайтарган кароолчулардын эч кимиси муну байкашкан жок. Учкан куштай убакыт алга закымдаган сайын абал оордоп, кыргыздардын Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы көтөрүлүп чыгуусу улам жалбырттап күчөп бараткан мезгил эле. Дайынсыз жоголгон казынанын үстүнөн Кудайархан 5 бөлүктөн турган, ар бири 30дан чоң топ түзүп, башына өзүнүн ишенимдүү кишилерин коюп, туш-туш тарапка жашыруун түрдө тапшырма берип жөнөттү. 1845 жылы алайлык кыргыздардын Кокон хандыгына каршы чоң көтөрүлүшү болуп, алар дээрлик Оштун бүт айланасын басып алышты. Абдурахман Автобачы жөнөткөн Юсуф жүз башчынын адамдары да Ошко баратышып, күтүүсүз жерден кыргыздардын курчоосунда калышып, ошол жерден бардыгы курман болушкан. Мусулманкул башында турган Кокон хандыгынын бирден-бир ишенимдүү өкүлү өзүнүн иштери менен Ташкентте жүргөн болчу. Анын жоктугунан пайдаланган жергиликтүү кыргыздар хандыкка каршы көтөрүлүш чыгарып жиберишкен. Алардын көтөрүлүшү Алайдан башталып, 3 курган, анан Ошко чейин жеткен.
Көтөрүлүштүн бирден бир себеби болуп Шералы хандын салык тууралуу саясаты эле. Көтөрүлүшчүлөрдүн негизги тобу Алай менен Оштун кыргыздары болчу. Бул ызычуу Шахрихан хакимдиги Мухамбет Назар Кур оглуга угулганда, ал ачуулана ары-бери басып жүрдү. Ушул начар куралданышкан, болбогон эле адамдарды басып коюу колуңардан келбейби? Көп өтпөй эле Ош тарапка өзүнүн күчтүү армиясын жөнөттү. Ага удаалаш эле Кур оглунун армиясынын артынан Мусулманкулдун да эбегейсиз зор армиясы аттанды. Албетте, каттуу куралданган күчтүү армияга кыргыз кыпчактар туруштук бере алышкан жок. Мусулманкул миңбашы өзүнүн армиясы менен көтөрүлүшчүлөрдү талкалап жүрүп олтуруп, Ошко эч кандай тоскоолдуксуз эле кирип барды. Көтөрүлүш чыгаргандардын баардыгы каттуу жазаланышты. Көпчүлүгү Кокондун өзүнө жөнөтүлүштү. Көтөрүлүш басылып, Кокон хандыгынын бийлиги кайра калыбына келтирилип, көпчүлүгү ошолор менен алектенип жатканда, Рахматулла датка менен Исфаралык хаким Сатыбалды датка алайлык жергиликтүү байлар менен келишип алып, Шералы ханды алдап, уу берип өлтүрүшкөн. Көп өтпөй бийликке Кудайырхан келди, бирок бийликтеги негизги иштерди Мусулманкул миңбашы жүргүзчү. Көтөрүлүш бирде кайра күч алып, алар кайра аеосуз жазаланышып, Мерке, Көл, Сары өзөн, Чүй, Ош, Ферганага чейин ушундай кыйын кырдаал